Demek balдар 25-ci tapşırmanı qarайлы. Эгерде алымын бөліміне көбөйтсө, анда бөлчөк кандай өзгөрөт дейт. Так, көбөйтсө эмес, могу жерде которгула мен мындай кылып коеюн. Көбөйтсө эчтеке өзгөрбөй калат. Чоңойтсо дейле, чоңойтсо. Эгерде алымын бөлүмүнө чоңойтсо, анда бөлчөк кандай өзгөрөт дейт. Ушул эсепти чыгаралы. Комментарийлерди карайын. Так, үй тапшырманы кимге жөнөтөбүз дейт? Үй тапшырманы группага жөнөтүп койгула. Так. Кандай кылабыз да? Мисал үчүн, эгерде балдар мен силерге мындай техника үйрөтөйүн да. Бул жерден алымы жана бөлүмү деген кеп болуп атат. Бул мындай жөнөкөй баягы элементарный эле нерсе да, бирок ошону эле ушинтип сурап коет экен да. Ортодон карасаңар, 5-класстын эсебин сурай турган болсо, кичине мындай логиканы кошуп койгондо уже ойлонуп чыгара албай баштайсыңар да. Мисалы, 1 бөлүнгөн 1 дегенди ала турган болсок, бөлчөк, бул дагы бөлчөк да балдар, чынбы? Ошондо ошо 1 бөлүнгөн 1ди ала турган болсоңор, эсептериңер аябай жакшы чыгат да. Бизге эчтеке айткан жок. Алымы канчага барабар айткан жок, бөлүмү канчага барабар айткан жок. Анда эмне кылабыз? Өзүбүз бир санды алышыбыз керек. Мектептен эжеңер айтабы? Асмандан алдыңбы деп. Ошол учурда мына асмандан 1ди алышыбыз керек. 1 бөлүнгөн 1. Эң оңой ушул. Эми карагыла, 1 бөлүнгөн 1 канча болот балдар? 1 болот, Эми бизге эмне деп атат? Эгерде алымын дейт, алымы, бул бөлүмү, алымын бөлүмүнө чоңойтсо деп атат. Ошондо алымына эмнени кошуп коебуз? Бөлүмүн кошуп коебуз. Анда эмне болуп калат? 2 болуп калат, Көрдүңөрбү? Мурун канча болчу? 1 болчу. Азыр эмне болуп калды? 2 болуп калды. Өзгөрдүбү? Өзгөрбөйт дейт. Өзгөрүп атат, көрүп атабыз, Бөлүмүнө барабар санга чоңойот дейт. Андай деле болгон жок. 2 эсе чоңойот дейт. 2 эсе дагы 2 эсе болсо 1-ди 2-ге көбөйтсөк 2, ушул учурдан кичине эме кылып калышыбыз мүмкүн. Бирок дагы мен тамга катары алгебралык жол менен көрсөтүп берейин. А бөлүнгөн Б деп ала турган болсок, бөлүмү эмне болуп атат? Бөлүмү Б да. Демек биз А бөлүнгөн Б деген бөлчөктү ала турган болсок, А бөлүнгөн Б, значит, бөлүмү Б болуп турат да. Алымына бөлүмүн кошуп коюшубуз керек. Ошондо барабар чыгара турган болсок, балдар, мындай болуп атат, А плюс Б бөлүнгөн Б. Муну кандай кылсак болот? Муну мындай кылып ажыратып алсак болот, Так, азыр моякты кичине өчүрүп коеюн. Могу жака чыгарайынчы. А плюс Б бөлүнгөн Б болуп калса, биз А бөлүнгөн Б кошулган Б бөлүнгөн Б деп ажыратып кетет да, чынбы? Себеби бөлүмдөрү бирдей болсо, бир жолу эле жазып алып, анан үстүн кошуп коебуз же кемитип коебуз деген бар го, бөлчөктөрдө. Мен бул жерде тескери колдонуп атам ошону, бөлүмдөрүн өз-өзүнчө ажыратып ийсем, Аны Бга бөлсөм, жанагы эле А Б болот. Бны Бга бөлсөм канча болот, балдар? Ким айтат? Комментарийге жазгылачы. Бны Бга бөлсөм канча болот? 1 болот дейт, азаматсыңар. Бны Бга бөлсөм 1 болот, плюс 1 болот. Демек, башында А бөлүнгөн Б болчу, анан ошол алымына мен бөлүмүн кошуп чоңойтуп койсом, плюс 1 деген келип чыгып калды. Демек, 1ге чоңойот экен. Көрдүңөрбү? Мына ушундай карайт экенбиз. Түшүндүңөр, Могул касиет, биз билген эле касиет, балдар. Бирок муну өтө жөнөкөй силер бул оңой эле деп кабыл алган үчүн муну көңүл бурбай колдоно албай калат экенсиңер. Мына аны кайра колдонгонду билишибиз керек, балдар. Көрдүңөрбү? Так, ушундай. Эми азыр улантабыз. Так, уланталы. 26-чы тапшырма аябай кызыктуу тапшырма. Бул дагы
бөлчөктөр боюнча элементардык билимди текшере турган эсеп болуп эсептелинет. Так. Берилген санды 7 эсе чоңойтуш үчүн аны кайсы санга бөлүш керек дейт. Берилген санды 7 эсе чоңойтуш үчүн аны кайсы санга бөлүш керек дейт. Эми бул жерден окуйсуңар, берилген санды дейт. Бизге кайсы сан берилди? Берилген мындай айткан жок да эчтеке, ошондуктан мен айтып атам силерде 1 аласыңар. Анан 7 эсе чоңойтусын кайсы санга бөлүш керек дейт, анда бөлүп баштагыла. 1 алалы дагы 7 эсе чоңойтуш үчүн анда 7-ге бөлсөм, мен 1-ди 7-ге бөлсөм, 7ден 1 эле чыгып калат, ал 7 эсе чоңойбой эле 7 эсе азайып кетип атат. Бул 1 көбөйтүү 7 болуп кала турган болсо, анда 7 эсе чоңоймок. 49-га 1-ди 49-га бөлсөк, 1ден 49 болуп калат, ошондуктан Б варианты дагы туура келбей калат. Көбүнчө Г варианты дегенди качырышат балдар, психологиялык жактан. Чыгара албай баратса эле Г вариантка качыра берет го адам. Бирок биз текшеришибиз керек да. 1-ди мен 7ден 1-ге бөлө турган болсом, анда бөлчөктөрдү бөлүү касиетин эстесек, 1 көбөйтүлгөн 7 болуп калат, билесиңерби? Экинчи бөлчөк, биринчи сан өзгөрбөйт дагы, бөлүү көбөйтүүгө айланып, экинчиси орун алмашат деген эсиңердеби? Ошондо 7 болуп калат. 1 болчу башында, 7ден 1-ге бөлсөк, 7 болуп калды. 7 эсе чоңоюп кетти. Демек, биздин туура вариантыбыз В болот экен. Так, мен комментарийлерди окуп коеюн, анан кол көтөргөн окуучулар бар бекен, бир сыйра карап коеюн. Так, кол көтөргөн окуучулар жок. Комментарийлерди карасак, В дейт. В дейт. Кажети жок дейм дейт. Эмненики? Кайра жаза бербегиле дейт. В дептир, кээ бири А дептир, Вны табышыптыр. Азаматсыңар. Вундеркиндтер бул жакта экен. Так, эми 28-чи ушулга келдик беле? 27 экен. Так, 27. Бөлчөктө 2ден 1 көбөйтүлгөн 3ден 2 көбөйтүлгөн 4ден 3, анан көп точка кетип атат, көп чеките. Эң аягында 20дан 19 бөлчөктөрүнүн көбөйтүндүсүн тапкыла дейт. Бул жерде ар бир кийинки бөлчөктүн алымы да, бөлүмү да 1ге чоңоюп турат дейт. Ошондо канча чыгып калат экен? Ошондо биз 20дан 19га чейин кайталанып кете берет экен да. 1ден, мисалы үчүн 2ден 1 болсо, алымы да бөлүмүнө да 1ден кошуп жүрүп отурат экенбиз. Ошондо эсеп кандай чыгат экен? Мына 2 болчу, 2 3-кө айланды, 3 4-кө айланды, 1 2-ге 3-кө айланды. Мен силердин көңүлүңөрдү мындай нерсеге бөлгүм келет, балдар. Эгерде ошол жалпы республикалык тестте эсептерди силер карасаңар, өтө эле чоң цифралар көрүнүп баштаса, сөзсүз баягы заманбап тил менен айтканда лайфхак деген нерсе бар го, ошол болуш керек да, сөзсүз. Демек, муну көбөйтүп чыгарып отурганда 2 мүнөттө биз үлгүрбөй калабыз да. Эсеп стандарт боюнча, ОРТнын стандарты негизи 2 мүнөттө чыгыш керек. Себеби 2 мүнөттө чыкпай турган эсепти силерге берип, ОРТдан кыйнаганга болбойт да силерди. Ошондуктан карай турган болсоңор, могу жер көбөйтүү болуп атабы, могу 2 менен 2 кыскарат, байкадыңарбы ушуну? 3 менен 3 кыскарат. Анан кийинки бул жер 4, бул жер 5 болот да, бул жер 4 болмок, Анан бул муну менен кыскарып туруп, анан эң акыркысы могу жер 19, бул жер 18 болот да. 19 менен бул кетет, бул менен буга чейинкиси кетет дагы. Ошондо бул жерде башында 1 эле калып атат, бул жерде 20 эле калып атат. Ошондо 20дан 1 калып калат экен. Түшүндүңөрбү? Ушул методиканы эстеп калгыла. Ушундай чыгаруу ыкмалары болот экен. Комментарийлерди карайлы. Так. Так.
улантабыз. Так, Сайкал кол көтөрүп атат, микрофонду күйгүзүп суроо берсең болот. Сайкал. Саламатсызбы агай? Саламат. Мына 27-де эмнеге 20-дан 1 болуп калды, 18 дагы бар го, ал кыскарбайт калды, алымында калды го. Так, мындай болду. Себеби, могул жер алымында бөлүмүндө бирге чоңоюп отурганда, могу эң акыркысы могу жерде 19 болмок дагы, бул жер 18 болмок, э? Ага чейинкини ала турган болсо, аныкы 18, а бул жагы 17 болмок. Ошондо булар мындай кыскарып жүрүп отуруп, могул жактагысы 17 болот да, мындай кыскарып, мындай ушундай кыскарып кетет да. Себеби 20-дан 19га чейин келиш керек да сандар полностью. Түшүнүктүү? Так, түшүнүктүү. Башка суроолор жокпу балдар? Так, комментарийлерди карайлы. Башка суроо жок экен. Улантабыз анда. Так. Минус 20-дан 20-га чейинки бардык жуп сандардын көбөйтүндүсүн тапкыла дейт, Бул жерден мен силерге жуп сандар, так сандар тууралуу маалымат берип кетейин. Жуп сан деген бул 2-ге бөлгөндө калдыксыз бөлүнө турган сандар жуп сандар болот. Ошондо 0, 2, 4, 6, 8. Мына ушул сандар жуп сандар. Андан кийин экинчи сандарыбыз бар, алар так сандар деп аталат. Жазып алгыла балдар. Так сандар 1, 3, 5, 7, 9. 2-ге бөлгөндө калдык калат экен. 0-ды дагы 2-ге бөлсөк 0 чыгат, мына калдык жок болгон үчүн 0 дагы жуп сан болот экен, Так, эми минус 20-дан 20-га чейинки бардык жуп сандардын көбөйтүндүсүн тапкыла дейт балдар. Жуп сан менен так санды көрсөттүм мен силерге. Эми биз сан огун карашыбыз керек балдар. Бул эсепке жоопту табыш үчүн сан огун карашыбыз керек. Так, бул жерде сан огунда ортосунда 0 бар, балдар. Анан бул жакты көздөй минус 1, минус 2 деп уланып кете берет дагы, минус 20 болот. Бул жагыда 1, 2 деп анан плюс 20-га чейин. Эми ушу сандардын баардыгын көбөйтсө канча болот дейт, анан ошондо окуучулар ойлонуп минус 40 000 болушу мүмкүн деп ойлоп калышы мүмкүн, сразу эле. Себеби аябай сан чоң болуп атпайбы? 20-ны 20-га көбөйтсөң 400 болот деген сыяктуучу. Ошондо аябай эле муну бирок көбөйтүш кыйын да. Айтып атам, эгерде аябай эле чоң сандар бериле турган болсо, сөзсүз баягыдай бир фишкасы болот экен, лайфхак дегенибиз. Ошо ортосунда 0 бар да. Ошондо санды 0-гө көбөйтсөк 0 эле чыгат, Ошондуктан ошуга көңүл бурбай калышы мүмкүн балдар. 0 дагы жуп сан. Ошондо минус 20-ны минус 18-ге көбөйтүш керек, аны минус 16-га көбөйтүш керек деп жүрүп отурушубуз керек да биз. Ошондо жалаң жуп сандарды алганда, анан бирок ортодо 0 болгон үчүн бардыгы 0-гө айланып кетет экен, 0-гө көбөйткөндө. Так, улантабыз балдар. Анда 29-чу мисалды чыгарып көрөлү, Так, мен комментарийлерди бир аз карап коеюн. Так. Кандай чыгарабыз эми муну?
Эми жанагыдай кылып кыскартып эли десек балдар, бул жерде минус плюстар бар экен. Эгерде минус плюстар бар болгон болсо кыскарбай калат, балдар. Бирок дагы мындай этма бар, кашаларды ачып жиберүү. Мисалы үчүн могу жерде 2-ден 1 болсо, могу жер 2-ден 1 болуп турат. Ошондо карасаңар балдар, мен кашаны эгерде ачып жибере турган болсом, минус 2-ден 1 плюс 2-ден 1 болуп атат. Минус 3-ден 1. Анан могул жерде деле карасаңар, мына 98 минус 99-дан 1 плюс 99-дан 1 минус 100-ден 1 болуп атат. Бул жерде кашанын ичинде чекит мыйзам ченемдүүлүктүн уланышын көрсөтүлөт дейт. То есть ушундай 2-ден 1, 3-ден 1, андан кийин 3-ден 1, минус 4-ден 1 деп уланып кете берет деген сөз да. Ошол себептен кашаны ачып жибере турган болсок, минус 2-ден 1 менен плюс 2-ден 1 экөө жоюшуп кетет балдар, жоюшуп кетет. Анда ошондо могул минус бул менен бул жоюшуп кетет дагы. Ошондо ушуга чейинки минус 1, то есть 1 минус 100-ден 1 деген эле калып калат экен да, аягында, ортосундагы бардык сандардын баары жоюшуп кетип атат да. Ошондо 100'ды 1-ге бөлсөм 100, 100'ден 1'ди алсам 99, ошондо 100'ден 99 калат экен. Так, суроолор бар бекен? Суроолор жок. Анда улантабыз. Так. Так, улантабыз балдар. Көп эле техникаларды үйрөнүп атат болушуңар керек, Ушул техникаларды кайталап, практика жүзүндө колдонгонго аракет кыласыңар, Көп жолу кайталап башкаларга үйрөтө турган болсоңор балдар, анда сөзсүз пайдасын берет силерге. Так, кийинки бул мисалды карай турган болсок, кашалар көп болуп атканда биз ошол эң ичиндеги кашадан башташыбыз керек балдар. Мына могул эң биринчи ушул кашаны баштайбыз. Анан жакшылап көңүл буралы, могул жерде сандарды мен санап чыгайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6 экен. Бул жер 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ошондо бул 1 миллион, бул 9999 болот, 1 миллиондон 9999 алсам 1 болот. Анан мен могул жерден азыр шак эле алып ташташтын бат-баттан эсепти чыгарардан мурун текшерип коюшум керек балдар. Могул жерде бардыгынын эле нөлдөрү бирдей бекен. Себеби алданып калышыбыз мүмкүн. Азыр могул жерден нөлдөр бирөөнүкү башкача болуп кала турган болсо, азыр биз ойлогондой могул жооп же могул жооп чыкпай калышы мүмкүн да. Биз азыр мындай сезип атабыз, же могул жооп чыгат деп. Бирок нөлдөрүн бир сыйра текшерип коюшубуз керек. Көңүл бургула 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Көрдүңөрбү? Ушундай жерлерге көңүл бургула, сөзсүз опасный да, бул ордун эсептери ушинтип акырын алдап кетиши мүмкүн биздечи. Оңой эле экен деп эле алданып калып эле, анан окуучулар ортодон чыкканда эле кандай тапшырдың десе эле, оңой эле болду деп чыгат да, анан бир айдан кийин алган балын карасаң эле аз. Көбүнчө ушундай болот да. Жылда эле сурайбыз да. Анан жана пробный тесттерге тапшырат го окуучуларчы. Пробный тестти тапшырганда да балдар ошентип берет да, оңой эле болду деп элечи, анан балдар эле аз болуп кала берет. Эми чыгара турган болсок, бул жер 1 чыгып атат, Анан миллиондон 1'ди алсак кайра 9999 болот. Анан миллиондон алсак кайра 1 болот. Кайра 9999, анан 1 болот. 1 чыгат экен, Комментарийлер да көбөйүп кетти, окуучулар дагы. Асы дейт, В дейт, 1. Башка эч ким чыгарып атат окшойт окуучулар, Жеңил болбой калды окшойт, балдар, кичине ойлонуп калдыңар окшойт. Комментарийлер жаабай калды чота.
Так, чыгардык, түшүндүңөр. Да 1-2 болот. Так. В болду, ооба. Андан кийинки эсепти чыгаралы. 2 бөлчөк берилген дейт балдар. Дурус бөлчөк жана анын тескери буруш бөлчөгү дейт. Бул бөлчөктөр кандай дейт? 5 класс. 5 класстын суроосу бул. Буруш бөлчөк, дурус бөлчөк, бул 5 класста бөлчөктөр менен силер таанышасыңар. Демек, бул 5 класстын эсеби болот экен. Демек, 2 бөлчөк берилген дурус бөлчөк жана анын тескери буруш бөлчөгү дейт. Ошондо балдар дурус бөлчөк бирөөнү алайын, мен мисалы, не дейин? 2-ден 1, так, 2-ден 1 алсам болот бекен. Так. 3-ден 1 деп коеюн, 3-ден 1 деп коеюн. Андан кийин 3-ден 1 бул, так. Боптур азыр мындай жөнөкөйрөөк эле бир санды алалы. 0 анан 1, 2 дегендерди алышыбыз керек деп аттык эле. Силер ошондой эле алып чыгып көрөлүчү. Мисалы үчүн 2-ден 1 ала турган болсом, анын тескери буруш бөлчөгү мындай болуп калат, То есть, бөлүмүндө 1 жазылбайт, анан 2 эле болуп калат дейт го, бирок негизи бул мына дурус бөлчөк болот, балдар 2-ден 1. Анан 1-ден 2 бул буруш бөлчөк болот. Себеби алымы чоң болот, ошонун тескериси деп атпайбы? Эми 2 бөлчөктөн бирден бирдей аралыкта жайгашкан дейт. Ошондо биз саноогун сызышыбыз керек болот экен дагы. Белгилейбиз, 0, 1, 2-ден 1 болсо, балдар, демек 2-ден 1 бул могу жер болуп калат, балдар? 2-ден 1 бул жер болот, анан 2 болсо бул жерде болот мына. То есть ошондо мен могул жакта сызып атканда кичине эмерээк кылып койдум. 2-ден 1 болсо, могу жердин аралыгы кичирээк болот, могу жердин аралыгы кичине узунураак болот. Мен жакыныраак сызып койдум. Алысыраак. Могу жердин аралыгындай кыла турган болсом, могу жер болот экен. 2 бөлчөктөн бирден бирдей аралыкта жайгашкан дейт. Мисалы үчүн балдар, карай турган болсоңор, экөө тең бирдей аралыкта жайгашып атабы? Жок. Могул 2-ден 1 бирге жакыныраак, 2 болсо алысыраак жайгашып атат, балдар? Ошондуктан А вариантыбыз туура болбойт экен, балдар. Дурус бөлчөк бирге жакыныраак дейт. Дурус бөлчөк бирге жакын болуп атканын көрүп атабыз. Бул туура болушу мүмкүн, бирок биз азыр дагы башка бир цифраны берип карап көрүшүбүз керек да. Пока ушул жооп жакын болуп атат. Буруш бөлчөк бирге жакыныраак дейт. Жок, бул учурда жакын болгон жок. 2 бөлчөк тең бирдин бир тарабында жайгашкан дейт. Бирдин бир тарабында жайгашкан жок. Бирөө сол жагында, бирөө оң жагында жайгашып атат. Эми пока Б варианты жакын келди, бирок биз дагы бир санды берип текшерип коюшубуз керек, балдар. Себеби азыр ушунун эле негизинде чыгарып койсок болбой калат да. Туура эмес болуп калса баалыбыз кетет дегендей. Анда мен дагы башка санды алайын, мисалы үчүн 0, могул жер 1 болсун, могул жер 2 болсун, могул жер 3 болсун. Мен эмени алайын? 3-ден 1 алайын дагы, анын тескери буруш бөлчөгү 3 болуп калат, 1-ден 3. 3-ден 1 ала турган болсок, могул жерди 3 бөлүккө бөлө турган болсок, 1, 2, 3. Ошо 3-ден 1 могу жерде болот. 1, 2, 3кө бөлдүк, 3-ден 1. Ошондо 3-ден 1 болсо, мына могу жер болуп калат экен анда. Могу жер болот 3-ден 1 мына. 3-ден 1, анан 3 болсо бул жакта болуп калат экен анда. Ошондо 3-ден 1 дурус бөлчөк бирге жакыныраак дейт, анда бирге жакын болот экен, бул алыс болот экен. Демек, экинчи жолу койгондо дагы Б вариантыбыз туура болду. Ошол себептен биз Б варианты туура деп алат экенбиз,
ушул мисалды чыгаруу аркылуу биз силер менен баягы дурус бөлчөк, буруш бөлчөк деген бөлчөктөр тууралуу жакшы үйрөнүп алдык окшойт. Себеби мен да көп жолу байкадым окуучуларданчы. Минтип доскага көрсөтсөңчү, буруш бөлчөк деген мындай болот, мисалы үчүн 2/1 бул буруш бөлчөк, анан 3/2 буруш бөлчөк болот десең, макул түшүндүм дейт да окуучуларчы. Анан бирок мондай мисалды бергенден кийин дурус бөлчөк, буруш бөлчөк кандай эле деп кайра эстей башташат да. Ушундай мисал кылып берип койсо, сразу эле эстеп үйрөнүп алышат экен окуучулар. Анан экинчи дагы бир нерсени байкадым. Экинчи байкаган нерсем, мисалы үчүн эсепти эгерде колонканын ичине салып кое турган болсо, балдар баягы колонка дегенде мындай 4 бурчтуктун ичи, А колонкасы, Б колонкасы. Ошондо балдар жакшыраак үйрөнөт экен да. Мисалы үчүн 2 колонка турса, муну буга салыштырып көбөйтүп коесуңар десе, сразу эле жаттап алат. Анан жөн эле минтип айта берсең, анда дагы түшүнбөйт. Себеби бул мээнин өзгөчөлүгү ушундай экен да, мээ образду кабыл алат экен да, мындай элестетип, жанан 2/1 десе элестете албайт, бирок сыртына 4 бурчтукту тартып койсоң, сразу же элестетип, оңой үйрөнөт экен да. Ошол себептен ушуларга көңүл бурат экенбиз, мына эстеп калдыңар. Так. Кийинки эсепти чыгаралы. 32-нчи мисал. Биз китептен караганда 40 мисал болчу, бүтөлү деп калдык. Ошондо. Так, 32-нчи мисал бул жакта болуп экен. Так, комментарийлер. Буга чейинки мисалга айтып атышат экен балдар, жана 4-төн 3-тү коелу депчи. 4-төн 3-тү коелу деп. 4-төн 3-тү койсоңор, анда деле ошондой чыгат. 2 жолу текшердик, бирок жанагы могул мисалды айтып атышпайбы? 4-төн 3-тү коелу депчи. Мен силерге айтып атам балдар, жанагы 0, 1, -1 дегендерди койгула деп атам, сан берилбесе. Анан бул учурда биз 3-төн 1ди койдук, анан 3-тү алдык. Себеби 4-төн 3-тү кое турган болсоң, мындай болуп калат да, кийинкисичи 3-төн 4 болуп калат. Анан уже өзүңдүн ишиңди өзүңөрдү өзүңөр кыйнап атасыңар да уже. Ненормальный сандарды берип алып, өзүңөрдү кыйнап атасыңар. Антип өзүңөрдү кыйнап эмне кыласыңар? Тура жооп чыкса болду да. Мен силерге уже текшерилген, проверенный, текшерилген ыкмалар. 0-дү бергиле, 1-ди бергиле, 10-ду бергиле, 100-дү бергиле, 100-дү берсеңер да болот. 100-дөн 1, анан 100-дү алсаңар болот. Мына, ушул сандар менен иштеш жеңил экен. Анан 3-төн 4, анан 78-ден 36-ны коюп алып, өзүңөрдү кыйнап эмне кыласыңар, чынбы? Ошондуктан балдар, сандарды бергенде дагы туура сандарды берип үйрөнүшүбүз керек экен. Мисалы үчүн ушул жерге эле мен дагы айтайын, 4-төн 3 менен берели деп атат, мисалы үчүн сунуштапчы. Мен айтып атам, болбойт андай бергенге. Жок, берип чыгарсаңар боло берет, болгону өзүңөрдү болушунча кыйнап аласыңар да. Мен айтып атам, 100-дөн 1-ди бергиле, же ушул сыяктуу да 100-дер оңой эсептелинет. Ошондо бул дурус бөлчөк боло турган болсо, анын тескери буруш бөлчөгү канча болот анда? 100 болот, чынбы? Буруш бөлчөгү. Ошондо могу жер 1 болсо, могу 1ге чейинки аралыкты 100гө бөлөбүз, балдар. 100гө бөлүп туруп, ошо 100дөн 1 могу жер болот да анда. 100дөн 1. Могу жер болуп калат. Майда кичинекей. 100 болсо уже биз бул экранга батпай калат. Алыс жакта жайгашат, ар жакта, оң жакта. Ошондуктан дурус бөлчөк 1ге жакын экенин көрөбүз, буруш бөлчөк 100 болсо уже кетти, уже бул оң жакта, ар жакта. Көрдүңөрбү? Ошондуктан бирок ошол суроо бергениңер аябай жакшы болду. 4-төн 3-тү коелу же 5-тен 7-ни коелу деген сыяктуу мисалдарды жакшы айттыңар. Себеби анда үйрөнбөй калмаксыңар. Ошондуктан 100дөн 1, 3-төн 1, 5-тен 1 дегендерди берип, эгерде сан айтылбаса, ушундай кылып берет экенсиңер. Анан мен силер менен дагы пайыздарга жеткенде дагы көрсөтөм. Мисалы үчүн пайыздарда дагы мисалдарда пайыздарды бербей туруп эле мисалдарды бере берет да. Анан ошондо дагы биз ушул эле мисалдарга кайтып келебиз да, баягы эле кайра. Пайыздарда бирок 100 деген санды алып иштейбиз да дайыма. Бизге берилбесечи. Бул учурларда ушундай бөлүм 1
алымы же бөлүмү 1 болсо аябай ыңгайлуу болот экен. Анда улантабыз. Кийинки эсептерди уланталы. Берилди дейт, 24-тün 4-cü darajасы экен, суроо белгиси бар, суроо белгиси төмөнкүлөрдүн кайсынысын алмаштырса болот дейт. А-ны, Б-ны, В-ны. Демек, ошондо балдар кайсы бул жак чоңбу же бул жак чоңбу? Эми бул эсепти чыгарыштан мурун көрүп атабыз, 24-тү 4-cü даражага көтөрүш кыйын. Элестетөөргүлө 24-тү 24-кө көбөйтүш керек. Аны да 24-кө, аны да 24-кө. Өтө эле чоң. Демек, колго көбөйтүп чыкса болот, ооба. Бирок эгерде мен силерге дагы эле айтып атам, ОРТ учурунда аябай эле чоң сандар, чоң даражалар бериле баштаган болсо, сөзсүз бир кыскача ыкмасы болуш керек. Анда биз карайлы. 24-тün 4-cü даражасын ала турган болсок, 24-тү өзүнө 4 жолу көбөйт деген сөз, чынбы? Мен мындай кылып жазып алсам болот да. Анан бул жерди карасаңар 1.24 бар экен. Бул 1.24 менен экөөнү эмне кылып салсак болот? Кыскартып салсак болот, Анан карасаңар 12-ни 2-ге көбөйтсөм эмне болот? 24 болот. Ал 24 менен муну дагы кыскартып салсам болот ошондо. 8 жерде 3 24 болот, Анда бул 24 менен бул дагы кетет, мына. Ошондо могул дагы так бул 4 эмес, могул кетип калды. 6 жерде 4 канча болот? Дагы 1.24 болот. Аны менен бул 4-cü 24-үбүз кетип атат дагы. Ошондо могул жерде жалгыз бир 5 ашыкча калып калат экен. Демек, эмне болот экен анда? Бул жак чоң болот экен. Комментарийлерди окуп коеюн. Так. 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 А, П, П. П. Эгерде бир эле калсачы дейт. Эгерде бир эле калган, могу бирби? Бир эле калса санды бирге көбөйтсөк, кайра эле ошол сан келип калат, Бирди көбөйтүп атканда бирди эсепке албай койсок боло берет. Бир эле калып калган болсо, анда эки жак барабар болуп калмак. Могу жерде ошондо 5 жок болгон болсо, могу жердечи, анда экөө барабар болмок да. Себеби бардыгын кыскартып отурганда могу жерде 1 калып атпайбы? 1 калганда бул жерде баары кыскарып кеткенде, ошондо 1 бул жерде деле баары кыскарганда 1 калат деген сөз да, баары бир. Кыскартканда ордуна 1 калат экен. 0 болуп жоголуп кетпейт да, балдар. Кыскартканда. Так, жакшы. Дагы 1-2 эсеп чыгаралы, бир аз убактыбыз бар, дагы бир 5 мүнөт убакыт калды. 33-чү мисалды карай турган болсоңор, балдар, азыркы эле мисалга окшошуп турат, ошондуктан муну үй тапшырма катары алгыла, өзүңөр ойлонуп чыгарып, бышыктап алсаңар болот. Анан 34-чү мисалды карай турган болсок, 34-чү мисалды карасак, 4-3x болуп турат, анан x берилген сандын бирдиги дейт, бирдиги, мисалы үчүн 431 же 435 деген сыяктуу бир сөз экен да, цифра. 3 орунду санды 3кө саны 3кө калдыксыз бөлүнөт дейт, балдар. Ошондо x канчага барабар болушу мүмкүн эмес дейт. Эми бул эгерде ушул 34-чү эсепти силер азыр чыгара албасаңар, балдар, алыңар жетпей атканын көрүп аткан болсоңор, силер жеке кабинетке киресиңер, дагы математикага киришүү деген курсту ачсаңар, башында эле сандардын бөлүнүүчүлүк касиети деген тема бар. Ошол жерде ушул сандар кайсы сан канчага бөлүнөт, ошол тууралуу кенен түшүндүрүп бергенбиз. Ошону сөзсүз көрүп койгула. Силерде дагы ОРТда эсептерди чыгарып атканда кыскартканга, эсептерди тез чыгарганга аябай пайдасы бар. 3кө калдыксыз бөлүнөт дейт. 3кө кайсы сандар калдыксыз бөлүнөт? Эгерде, балдар, берилген сандардын суммасы, мисалы үчүн 123 3кө бөлүнөбү же бөлүнбөбү текшериш үчүн мен ушу цифраларын кошсом,
чыккан сан суммасы 3-кө бөлүнүп кетсе, анда бөлүнүп кетет. Мисалы үчүн 123-тү 1-ге 2-ни кошсом 3 болот, 3-кө 3-тү кошсом 6 болот, 6 3-кө бөлүнөт да, чынбы? Демек 123 дагы 3-кө бөлүнөт экен. Келгиле текшерип көрөбүз. Анда 4төн берсем 12 болот, анан 1ден берсем 3 болот мына. Ошондо 45 чыгып атат, көрдүңөрбү? Демек, 9-га бөлүнгөн сандарда ошондой да, эгерде цифралардын суммасы 9-га бөлүнүп кетсе, анда цифра өзү эле 9-га бөлүнүп калат экен. Ошондо кайсынысы x канчага барабар болушу мүмкүн эмес дейт. Ошондо мен x-тин ордуна 2-ни коем дагы текшерем. 4-кө 3-тү кошсом 7 болот. 7-ге 2-ни кошсом 9, 9 3-кө бөлүнөт. Демек, x 2-ге барабар болушу мүмкүн экен. Ошондуктан муну тандабайбыз. 8-ди коюп көрөм балдар. 8-ге 4-тү кошсом 12 болот. 12-ге 3-тү кошсом 15 болот. 15 дагы 3-кө бөлүнөт. Демек, b дагы туура келбейт экен. 5-ти коюп көрөлү балдар, 5-ти коюп көрөлү. Анда так, 4-кө 5-ти 9 болот. 9 12. 12 дагы 3-кө бөлүнөт. Демек, x 9 болушу мүмкүн эмес экен, себеби 439-ду ала турган болсок, так, 12, 16, суммасы 16 чыгып атат, 16 3-кө бөлүнбөйт, ошондуктан 439 дагы 3-кө бөлүнбөйт экен. Үйрөнүп алдыңар окшойт балдар, 3-кө кайсы сандар 3-кө бөлүнөт экен. Мына ушундай эле оңой эле экен. Анан силер дагы сандардын бөлүнүүчүлүк касиети деген теманы карап, жеке кабинетке кирип, математикага киришүү деген курстан карасаңар, кайсы сандар 6-га бөлүнөт, кайсы сандар 4-кө бөлүнөт, ошолорду дагы үйрөнүп алсаңар, кругозоруңар өсүп, математиканы дагы жакшы көрүп баштайсыңар дагы, анан кызыктуу дагы боло баштайт. 35-чи мисал балдар, силерге үй тапшырма болот. Андан кийин 36-чы мисалды дагы үй тапшырма катары алгыла. Ошо сандардын бөлүнүүчүлүк касиети деген теманы карап туруп, ошо 36, 37-ни дагы өз алдынча иштеп койсоңор болот экен. Бүгүнкү сабагыбыз мына ушул болду балдар. Биз силер менен арифметикага киришүү деген ошо китептин 1-чи темасын аягына чейин чыгардык. Ошо 40 эсепке чейин, ошол жакта 3 эсеп калды. Аларды эртең дагы көргөзүп коем балдар. Ошол видеону кайталап көрүп, анан жеке кабинеттен математикага киришүү деген курсту жакшылап өздөштүрө баштагыла. Так, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта тургула. 1-күнү жолугабыз силер менен.